кириш сөз. Сулуу адам бардыгына жагат жана сөзсүз өзүнө көңүл бурат. А сиз мындан дагы сулуураак болгуңуз келеби? Анда сизге эмне жардам берет? Косметикабы, бет майыбы, шампуньбу? Жок. Эл оозунда бүгүнкү биздин каарманыбыз сулуулуктун жашылчасы аталып калган. Көрсө сулуулукту арттыруу үчүн эч кандай косметиканын кажети жок экен. Болгону гана туура жана пайдалуу тамактануу керек. Кеттик анда. Бүгүнкү каарманыбыз таттуу болгар калемпири менен таанышалы. Тарыхы. Болгар калемпири илгертен өстүрүлүп келген жашылчалардын бири. Анын биринчи түрлөрү 6000 жыл мурун эле пайда болгон. Ошентсе да анын мекени катары Түштүк Америка, Мексика жана Гватемала саналат. Бүгүнкү күндө бул жашылча бардык климатта ыңгайлашып өскөндүктөн бардык жерден табууга болот. Кызыктуу фактылар. Ар бир өлкөнүн салт катары өстүрүп келген мүнөздүү жашылчалары бар. Мисалы, картошканы Орусия, Германия капустаны, Румыния жүгөрү, Македония баклажаны өндүрөт. Ал эми Венгрия менен Болгария негизги жашылча катары болгар калемпирин өстүрүшөт. Балким ошондон улам болгар калемпири аталып калган чыгар. Бул өлкөдө жылына 20 тоннадан ашык калемпир өстүрүлөт. Курамы. Болгар калемпиринин курамында белок өтө аз өлчөмдө, ал эми май жок эсе. Ошондуктан калориялуулугу төмөн. Анын курамында Б тобундагы витаминдер, Е витамини, пайдалуу биологиялык элементтер дагы камтылган. Алардын ичинен өзгөчө көңүл бура кетчү А провитамини менен С витамини. Жашылчанын курамындагы С витамини лимон менен апельсиндин курамындагы С витаминине караганда 4 эсеге көп. Болгар калемпиринин курамында флавоноид заты бар болгондуктан суукка каршы антиоксидант болуп, кан айлануу системасын коргойт. Калемпирге ачуу мүнөз берүүчү капсаицин заты. Таттуу болгар калемпиринде 0,1%, ачуу калемпирде 1% капсаицин бар. Ал зат таттуу калемпирде аз өлчөмдө кездешкендиктен табитти ачып, тамак сиңирет. Ал эми көп өлчөмдө кездешкенде былжыр жана терини жабыркатат. Жашылчанын курамында 2% гана клетчатка бар. Пайдалуу жактары. Болгар калемпири диспепсия жана ашказанында көйгөйлөрү бар адамдар үчүн жакшы жардам берет. Ал тамакты жакшы сиңирип гана койбостон, организмде газдын топтолушуна жол бербейт. Курамында углеводдор аз болгондуктан диабетиктер үчүн сунушталат, ошондой эле семирүүдөн диета кармагандарга жардамчы. Антиоксиданттык витаминдерге бай болгондуктан жашылчаны дайым колдонуу рактын, өзгөчө тамак сиңирүүчү органдарда пайда болуучу онкологиялык оорулардын алдын алат. Колдонуу. Болгар калемпирин жаш жана чийки кезинде жесең жакшы, эң пайдалуу азык болуп берет. Чийки кезинде аны салат, закуска жана ар кандай тамак аштарды даярдоодо колдонобуз. Пайдалуу элементтери сакталып калыш үчүн аны духовкага бышыруу керек. Мындай учурда болгар калемпири өзүнүн пайдалуу касиеттерин сактап калат. Жыйынтык. Касиети жагынан болгар калемпири шоколадка окшош. Ал канда эндорфин затын, бакыттын гормонун көп бөлүп чыгарат. Бирок таттууларга салыштырмалуу калемпир денебизде май калтырбайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө болгар калемпирин сатып алыңыз жана бактылуу болуңуз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.